Эмиль Эрикович, сиз кечөө Азаттыктын иликтөөсүн телевизордон көрдүңүзбү, интернеттен? Gördüm. Райымат Раимовдун Да, gördüm. боюнча. Bugün ertең менен gördüm. ГСБ иликтөө баштадыбы? Иликтөө 3 ай мурун башталган. Иликтөө жыйынтыгы боюнча ошол Азаттыкка мен да өзүмдүн интервьюмду бердим. Бул мыйзамсыз байуу боюнча, Туура мыйзам боюнча прокуратурадагы берген өз маалыматын. Иш чаралар жүрүп атат. Атамбаевдин жан сакчысына бир айда эле иш козгоп койдуңар, а биякта 3 айдан бери иштикете албай жатасыңарбы? Бул иштин өзүнүн мазмунуна жараша болот, жана кылмыш ишке жараша болот. Азыр соц тармактарды ачсаңыздар, 2 күндөн мына кечээкү түндөн баштап азыркыга чейин парламентти дагы, өкмөттү дагы, сиздерди дагы эл сөгүп жатат. 700 миллион 2011 жылдан 17 жылга чейин 700 миллион доллар Кыргызстандан чыгарылып кетиптир деп. Дагы кандай далилдер керек? Элбир Жыргалбековна, ошол айтылган маалыматтар кагаз түрүндө болсо, далил болсо, эң таң калыштуусу бүгүнкү күнгө чейин бизге кайрылып дагы алып да келип беришкен эмес. Эмне себептен анда ошол эле журналисттер Иликтөөдөгү материалдардын баары фейк деп атасыздарбы? ошол материалдар боюнча мынакей бүгүн эртең менен алдык, эми биз иш чаралар жүргүзөбүз. Буга чейин мындай маалыматтар бизде жок болчу. Бирок сиз айткандай тийиштүү органдарга биз каттар жөнөткөнбүз. Эмиль Эрикович, Тактоо боюнча. сиз канчадасыз? Мен 37-демин. Сиз менден 3 жыл кичүү экенсиз да? Аксакалдарыбызга келечек керек жок болсо экөөбүзгө керек. Кыргызстандын баары карап турат азыр. Биздики деле ошондой принцип. Кандай экенин мен түшүнбөй жатам да. Ушундай чоң скандалдуу видео тасмадан кийин азыркыга чейин иликтеп баштабаганыңыздарга мен таң калып атам да. Сөзүн ачыгы. Анан деген Кыргызстанда кыйын убакта деген то у нас Курманжандатка, то Роза Отунбаева, у нас даже партии женщины возглавляет. И мне очень стыдно, что в парламенте вот сейчас саат 4 болду, 4кө чейин бул маселени бир да эркек депутатыбыз көтөргөн жок. Мен абдан уялам да. Сөзүн ачыгы. Уят нерсе. Бул деген намыс деген нерсе. Элдин баары карап турат. Элдин баары азыр деген ГСБти карап турат. Эмне болот? Кандай болот? Биз деген пенсияларга, зарплаталарга акча каражат таба албай жатабыз. Кээ бир адамдардын эми ошол материалдарды сөзсүз карап чыккыла 700 миллион доллар деген талада жатпайт. Элбир Жыргалбековна, кечиресиз, өзүңүз көргөндөй ал маалыматта дагы ролик катары гана көргөзгөн, бирок айтып атпайбы, ар бир адамдын өзүнүн укугу бар. Айыркит Саймати, фирма Абдрас, АК Петролиум, АК Иммобилион деп эмелерди, фирмаларды айтып атат да, ошолор текшерип чыкпайсыздар. Туура, эми ошол фирмалар жөнүндө маалымат бүгүн эртең менен биз окудук. Дүйнө жүзүндө эң кыска мындай да, жашаган үйүнө барып туруп, ушул үйдү кайсы салыкты төлөп туруп алдың деп далилде дегенден кийин, далилдей албаса, бул бюджетке тартылат да. Силер ошондой практикага өтпөсөңүздөр, силер коррупцияны жеңбейсиздер. Туура, биз сизди колдойбуз. Туура айтасыз. Рахмат.